Шайлоо босогосун 5%га чейин төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоору бүгүн парламенттин тармактык комитетинде каралмак. Бирок маселе күн тартибине киргизилбей калды. Ал арада документтин авторлору регламент сакталбай жатканын айтып нааразы болушту. Алардын сунушу өткөн жылдын декабрь айында эле жалпы бөлүмгө жиберилген. Бирок документ комитеттин төрагасынын резолюциясы менен өкмөткө жана борбордук шайлоо комиссиясына карап чыгуу үчүн жөнөтүлүптүр. Киргизип жаткан өзгөртүүлөр эч кандай өкмөттүн да пикири кереги жок, борбордук шайлоо комиссиянын андан бетер ойлору кереги жок бизге. Себеби биз баягы шайлоонун жыйынтыгында жогорку кеңешке өтүү, босогосун төмөндөтүү маселе коюп атабыз. Ал эч кандай өкмөткө тиешеси жок. Ошондой болсо деле борбордук шайлоо комиссиядан жооп келди. Ал эми өкмөт болсо мына кат менен кайрылып атат. Кароо мөөнөтүн узартып бергиле депчи. Бул таптакында ойго туура келбеген аракет болуп атат да. Ачык айтканда булар кандай бир максат менен узартуу, кароодон баш тартуу деген аракеттер көрүнүп атат да. Бул түзмө-түз мыйзам бузуу деп эсептешкен. Парламентте шайлоо босогосун 7%га чейин түшүрүү сунушталган дагы бир мыйзам долбоору бар. Документ ушул айдын башында эле коомдук талкууга чыгарылган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү эки вариантты тең карап, өз тыянагын юстиция министрлиги жана тармактык комитетке жөнөтүшкөнүн билдиришүүдө. Мы определенному как таковому Биз кандайдыр бир так чечимге келген жокпуз. Башка өлкөлөрдү карап, өзүбүздүкү менен салыштырып көрүп, мисалдарды бердик. Эсиңиздерде болсо, 2010 жылы шайлоо босогосу 5%, 2015 жылы 7% болгон. Биздин шайлоо тажрыйбабызда ар кандай ыкмалар колдонулду. Шайлоо босогосун 5%га түшүрүүнү сунуштап жаткандар алардын долбоору комитетке биринчи келип түшкөндүктөн, алгач алардын маселеси каралыш керек дешет. Бирок муну менен депутаттардын көңүлүн бура алышкан жок. Күн тартибине шайлоого байланыштуу дагы бир документ коюлган. Талапкерлер жана шайлоочулардын атайын жалган маалымат таратуусу, добуш сатып алуусуна административдик жана кылмыш жоопкерчилигин киргизүү каралууда. Алсак административдик ресурсту колдонууга тыюу салуу боюнча норма толукталып иштелип чыккан. Баш мыйзамда бул аракеттер мурдатан эле болсо да, аны бузгандарга карата жоопкерчилик мыйзамда жазылган эмес. Ондон ашуун депутаттан турган демилгечи топ добушун саткан адамды 3000 сом айыпка жыгып жазалоону сунушташууда. Эгерде президенттикке талапкерлигин койгон адам жергиликтүү же жогорку кеңеш депутаты болом дегендер добуш сатып алуу менен колго түшсө 250 000 сом штраф төлөйт. Же болбосо 2,5 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн. Парламентарийлер Ош, Токмок жана Каракол шаарларында болуп жаткан мал салык каттоо маселесин да көтөрүштү. Мамлекеттик каттоо органдарында текшерүү жүргүзүлүп, ошол мыйзам бузуу фактылары боюнча КЖБРге кылмышы ЕРППга фактыларды, материалдарды каттадык. Жазык кодексинин биренелер боюнча Ош шаарында катталды. Чүй областында Алым Үдүн, Кемин, Токмок шаары боюнча анан Ыскөлдө катталды. Азыр ички иштер органдар тарабынан тергөө жүрүп жатат. Мына 40 000 Ош шаарына, Токмок 6 000. Эртең ушундай эле шайлоодо, күзүнкү парламент шайлоодо мындан абал курчуйт жана мындан оор болот да. Себеби бул жерде парламентке келгенде партиялар, күчтүү партиялар чыгат. Азыр жергиликтүү кеңештен да чыгып, ушундай укуктар, анан ал жерде сөзсүз избирательдер өзүнүн укугун айтат. Силер ошон үчүн мыйзам кандайдыр бир рычагтарды биз өзгөртүү боюнча, мыйзамды өзгөртүү боюнча же болбосо кандайдыр мындай жоопкерчиликтерди алып киришиңиздер керек да. Бул ушул жергиликтүү жамааттын мүчөсү деген аныктаманы же ушул аныктоону бир эле прописка менен тактап коюу менин оюмча туура эмес болуп атат да. Ал жерде чынында жашабаса, балдары мектепке барбаса, ал жерде убактылуу жашоочу же постоянный жумушу жок болсо, ал жерде көчө ошол жамаат аны эч тааныбаса, демек ал жергиликтүү пропискасына карабастан жергиликтүү жамааттын мүчөсү эмес деп таанылыш керек деп ойлойм да. Кандай карайсыздар ушул маселе боюнча? Антпесе эртең жергиликтүү кеңештин шайлоолору таза кашасы чыгат го. Азыр мына Ошко ташып келип атса, эртең ошол айылдык кеңештерде болгондо Оштон тескерисинче ошол жака ташып коюшу мүмкүн да. Азыркы учурда мыйзам шегинде караганда, эми конституцияга, анан кийин внутренний миграция мыйзамына караган боюнча биз жарандарды каттоого тыюу сала албайт экенбиз да. Анткени ограничение прав движения граждан получается по закону внутренней миграции. Эми жергиликтүү жамааттын мүчөсү жөнүндө айтып бериңизчи, анда сиз чектөө кое албасаңыз. Чектөө койдуп аткан жок эч ким. Бирок мыйзамда конституциянын талабы бар да, жергиликтүү жамааттын мүчөсү шайлай алат деген анык сөз бар, норма.
Ал арада интернет басылмалар сурамжылоо жүргүзүп, жарандардын дээрлик жарымы келерки шайлоодо добушун сатууга даяр экенин билдиришкен. Парламентарийлер мындай жагдай добуш берүү жана келерки шайлоонун жыйынтыгынын бурмаланышын алып келүүсү мүмкүн деп кооптонушууда. Кайыр Жайлообекова, Болот Исаев, Нурбек Капаров, НТС.